Ауада Лондон, BBC саламатсыздарбы. Елер алчын спорт жаңлыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Дональд Трамп абортторду сүрөгөн уюмдардын каржылоосун токтотту. Африкада капысынан боюна бүтүү, кооптуу аборттор жана энелердин өлүмү көбөйөт деген эскертүүлөр айтылды. Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттердин колунан өлгөн 6 миллион еврей калкын эскерүү күнү. Түштүк Кореяда былтыр жайы тез жайылып, бирок коопсуздук себептерден улам өндүрүшү токтотулган Pokemon Go аттуу оюн акыры сатыкка чыкты. Президент Дональд Трамп эртең орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Ал арада бүгүн Британ премьер-министри Тереза Мэй дүйнөлүк лидерлерден эң биринчи болуп Трамп менен жолугат. Жаңы президент кеңсеге келген бир аптанын ичинде ири өзгөрүүлөрдү киргизип жиберди. Мисалы ал аялдардын саламаттыгын сактоо максатында абортторду колдогон уюмдардын каржылоосуна каршы чыккан Мексика Сити полициясын калыбына келтирди. Африкадагы аялдардын саламаттыгын жана укуктарын сүрөгөн топтор бул саясаттын айынан пландалбаган боюна бүтүү, кооптуу аборттор жана энелердин өлүмү көбөйүшү ыктымал деп эскертүүдө. Найробидеги Джон Нуаменин клиникасында иш адаттагыдай жандуу эмес. Ал буга чейин бойдон алдыруу кызматын көрсөткөнү үчүн адам өлтүрдү деген айыпка туш болгон. Гинекологдун айтымында, АКШнын абортко байланыштуу кызматтарга жардам көрсөтпөө саясаты Африкадагы бейтапканаларга терс таасирин тийгизиши ыктымал. 2001-жылы АКШ кабыл алган мындай саясаттын кесепети чоң болгон. Аялдар кош бойлуулуктан сактануу жолдоруна оңой жете албайт. Ал себептен каалабаган кош бойлуулукка дуушар болушуп, өмүрүн тобокелчиликке салып, боюнан алдырганы мыйзамсыз клиникаларга барышат. Африкадагы мамлекеттерде мыйзамсыз бойдон алдыруу чоң бизнеске айланган. 4 жыл мурда жүргүзүлгөн иликтөөгө ылайык Кенияда ар бир 1000 аялдын 48-и аборт кылган. Көптөгөн жылдар бою Американын жардамы менен миллиондогон африкалык аялдар кош бойлуулуктан сактай турган препараттарга жеткен. Адистер бул бир гана үй бүлөнү пландоо эмес, аялдардын саламаттыгына дагы ири таасир эткен маселе дейт. Эми мунун баары коркунучта. Экинчи дүйнөлүк согуштун соңунда Освенцим лагеринен бошотулган күнү Холокост курмандыктарын эскерүү күнү болуп калган. Бүгүн фашисттердин колунан курман болгон 6 миллион еврей калкы эскерилүүдө. BBC Освенцимге барып лагерде аман калган аял менен жолукту. 72 жыл мурун ушул жумада совет аскерлери Освенцимге кирип келген. Бул фашисттер басып алган Европадагы элди кырган жалгыз лагерь эмес. Бирок бул жерде Холокост деген атка конгон кылмыштын далилдери даана сакталып калган. Бул темир жол платформасында фашисттик офицерлер ишке жарамдууларды бөлүп калып, калганын өлүмгө жиберип турган. Бул сүрөттөрдө 1944-жылы жөөттөр Венгриядан алынып келгени тартылган. Сьюзен Полак 13 жашта эле лагерде кызмат кылууга тандалган. Апасы газ бөлмөгө жөнөтүлгөн. Кучакташууга, өбүшүүгө же коштошууга үлгүргөн жокпуз. Адам экениңди унуттуруу ушул эле жерден башталган. Бул кылмыш жалгыз Германияга таандык эмес. Темир жолдор Европанын ар бир бурчуна чейин жеткен. Норвегиянын коомдук кызматкерлери, Франциянын полициясы, польшалык поезд айдоочулар жана украиналык аскерлер баары бул кылмышка активдүү салым кошкон. Согуш бүткөн соң бүткүл Европа унчук албай калган. Бирок эл аралык мыйзам дароо өзгөрдү. Согуштан кийин Нюрнберг сотунда юридикалык сөздүккө геноцид жана адамзатына каршы кылмыш деген эки түшүнүк кошулган. Ошентсе да Холокост, жөөттөрдү кыруу эч качан болгон эмес деген билдирүүлөр көп. Бирок аман калгандардын айткандары келечектеги муундарга эскертүү. Биз жапайы артта калган коом жөнүндө айтып жаткан жокпуз. Немистер европалыктар арасында прогрессивдүү, билимдүү калк болгон. Биз жек көрүүчүлүк пропагандасына өтө кылдат болушубуз керек. Себеби ал башталып кетсе, токтотуу абдан оор болот. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Түркия Грецияга өтүп кеткен мигранттарды артка алуу жөнүндө Европа биримдиги менен келишимин бузаарын эскертти. Июль айындагы төңкөрүш аракетинен кийин Грецияга качып барып, башпаник сураган 8 түрк аскерин экстрадициялабоо жөнүндө Грециянын жогорку сотунун чечими Түркиянын ачуусун келтирди. Түрк тышкы иштер министри сот ишин кайра өткөрүүнү талап кылды. Россиянын өкмөтү Чилидеги токой өртүн өчүрүүгө көмөктөшүп, ири танкер учагын жөнөттү. Чилинин борбордук аймактарындагы өрт соңку 10 жылдардагы эң ири табигый кырсык экени айтылууда. Узакка созулган кургакчылыктын айынан өрт чыгып, шамал менен тез жайылууда. Санта-Ольга шаарчасы дээрлик толук өрттөнүп кеткен. Кыздар 6 жашынан баштап эле балдарга караганда өздөрүн азыраак жөндөмдүү катары кабылдай баштайт. Америкадагы 3 университет өткөргөн изилдөө көрсөткөндөй, 5 жаштагы эркек балдар менен 5 жаштагы кыздар өз жынысын эң мыкты деп эсептеген. Бирок 1 жылдан кийин эле айырма пайда болуп, эркек балдар акылдуураак деген көз караш таңгулана башталат экен. Эми адаттагыдай эле технология жана жаңы гаджеттер тууралуу жаңылыктар клик баяндамабызда. Чын жашоону виртуалдуу жашоого алмаштыруу. Өткөн жылы тез жайылган Pokemon Go оюну Түштүк Кореяга жетти. Атактуу оюн коопсуздук маселесинен улам Түштүк Кореяга кеч келди. Мамлекеттин өкмөтү Google'дын карталарын улуттук коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн деген кооптонуудан улам оюнга чектөө киргизген. Pokemon Go оюндун авторлору бул көйгөйдү кантип чечкени тууралуу эч билдирүү жасаган жок. Стэнфорд университетинин окумуштуулары жасалма акылы бар жабдыктар теридеги рак илдетин тажрыйбалуу доктурларда эле аныктай аларын маалымдашты. Google'дын мышык менен итти айырмалай алган жасалма акылды кайра программалоо аркылуу рак илдетин аныктай алган жабдык жасалган. Адистер бул жабдык сыноодон өтүшү керек экенин белгилешүүдө. Бирок келечекте айтылган программа саламаттыкты сактоо тармагындагы ири жетишкендик болуп калышы ыктымал. Мисалы, чөнтөк телефон аркылуу рак илдетин табууга мүмкүнчүлүк түзүлүшү ыктымал. Ким 1500 чакырым аралыкка велосипед тебүүнү каалайт? Программист Арон Пузе үйүндө отуруп алып 1500 чакырым аралыкты тээп койду. Ал Британияны виртуалдык жабдык аркылуу аралап өткөн биринчи адам болуп калды. Чөнтөк телефонго оюнду өзү программалап, коомчулукка ачык маалыматтарды колдонгон. Эми спорт теннистен баштайбыз. Австралиянын ачык чемпионатынын финалында Рафаэль Надаль менен Роджер Федерер күч сынашат. Надаль болгариялык Григор Дмитровду жеңип алды. Эки спортчу травмадан кийин ири мелдештердин финалына өтпөйт деп жормолдонгон. Аялдардын арасында финалда Венус Уильямс сиңдиси Серена менен беттешет. Жозе Мориньо Манчестер Юнайтедтин тренери катары биринчи кубогуна жеткени калды. Кечанын командасы Лига кубогунун финалына жолдомо алды. Юнайтед 2-1 эсебинде Халл Ситиге утулганы менен эки оюндун жыйынтыгында Юнайтед 3-2 эсеби менен жеңишке жетти. Юнайтед финалда Саутгемптон менен беттешет. Испанияда болсо Барселона Копа дель Рей кубогунун чейрек финалында Реал Сосиедад командасын утуп жарым финалга өттү. Денис Суарес, Луис Суарес, Лионель Месси жана Арда Туран гол киргизип, оюн 5-2 эсебинде бүттү. Кубокты 28 жолу жеңип алган Барселона бул мелдеште катары менен 7 жолу жарым финалга жолдомо алды. Жаңылыктардын соңунда Кытай артисттеринин адаттан тыш ажыдар бийин көрөлү. Ажыдар бийи Кытайдын түштүк батыш тарабындагы Чунцин шаарында өткөн жаз фестивалында аткарылды. Майрам учурунда артисттер эриген темирди асманга чачыратып жатышты. Ал эми 30 өнөрпоз ажыдар бийин аткарды. Бийден кийин жергиликтүү тургундар салют көрүп, фольклордук жомокторду укту. От бүркүгөн накты ажыдардын бийи болуптур. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.